Саламатсыздарбы? Түнкү саат 1:30. Бүгүн Ысык Көл областынан келатабыз. Ысык Көл Тоң районунда шайлоо убагында иштеген биздин тарапташтар менен жолугушуу өткөрүп, аларды жаңы жыл менен куттуктап, анан азыр шаарды көздөй келатабыз. Ушул Ысык Көл областынан келатып, Ысык Көл гостиницасы боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Ошол боюнча өзүмдүн оюмду айткым келди. Себеби 2005 жылдан 2010 жылга чейин мен Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасында иштегем. Ошол убакта Ысык Көл гостиницасы бизге караштуу. Анан 2007-ден кийинки дейм, азыр эсимде жок. Ал Ысык Көл гостиницасы иштебей калган. İştebey kalıp talkalanıp kalgan uақtан баштап биз ага гостиница кылалы деп сүйлөшпөгөн кишибиз калган эмес. Сүйлөшпөгөн өлкө. Арабтарга предлагать эттик, кытайларга, орустарга, түрктөргө, чоң крупный гостиничный сеттерге предлагать эттик. Бирок эч кимиси келип ал жерге ошо гостиница салабыз деп аракет кылган эмес. Себеби экономический жагынан небе проекти негизи иш кылып, ал гостиницада ал убакта мыйзамдар бар болчу. Исторический культурный деген мыйзамдын негизинде инвесторлор аны бузбайбыз, бузганга болбойт деген себеп менен ал гостиницага эч ким келген эмес. Ошонун айынан Ысык Көл гостиницасы мына 2008-ден бери 2 жыл 2010, 21, ошондо 14 жылга жакын, 15 жылга жакын талкаланып, четинен талкалана баштаган. Анан кийин мен уктан боюнча 2010дон кийинки бийликтер да буну гостиницага ар кайсы кишилерге предлагать этишкен, бизнес өкүлдөрүнө, бирок эч кимисинен толук чыккан эмес. Ошонун негизинде администрация президент кылабыз, президент ошол алып барабыз деп ар кандай алмашешенчил убагында ушундай пикирлер да болуп келген. Бирок менин жеке пикиримче ушул гостиницаны оңдосок, ошол экономиканын жана башка нерселердин алдыга жылуусуна өбөлгө болот эле деген оюм бар болчу. Кудай жалгап, мына азыр гостиницаны мен мэр болуп турган убакта гор кеңешке киргизип, жана культурный наследиеден чыгарганбыз. Себеби гостиница талкаланып, уже иштери чирип, такыр болбой бараткан. Тегерегине иттер, жолбун иттер, ар кандай кишилер, үй жайы жок. Иши кылып ал район талкаланып калган да. Анан биз муну кантип оңдойбуз деп, ошол мен бир убакта ошол культура исторический наследиеден чыгарганбыз гор кеңештин чечими менен. Эми чынбы калппы билбейм. Бирок бул гостиницанын ордуна администрация президент барат экен деп азыр реконструкция иштери башталыптыр. Бул өтө сонун нерсе, эң сонун нерсе, эң жакшы нерсе. Себеби мына президент дагы аппарат кабинет министр төрагасында жумушта келгенде жолдордун баары жабылып, элдерге оңтойсуздук жасалган. Ошол бузулуп талкаланып калган гостиницанын ордуна зыңкыйып, жакшынакай жаңы имарат туруп калса, айлана чөйрөсүн жашылдандырып, сонун ишке кирип калса жакшы болот эле деген ойдомун. Эми бул управ делами президент, ошого баш ийет. Өкмөттүн мүлкү эмес. Управ делами президенттин, алар өзлөрү билет кандай эмнеге коротуш керек экенин. Бирок Кудай буйруп ошо администрация президент көчүп кетсе, мына эски зданияны, азыркы турган зданияны мен сунуш кылат элем. Эгер чын болуп калса ошо. Мэрия менен гор кеңешке, Бишкек мэриясы менен гор кеңешке бериңиздерди суранат элек, урматтуу чечим чыгаруучулар. Себеби мына гор кеңеш кандай тыгылып отурганын көрүп атасыңар сессияларда. Ошонун чоң залы бар азыркы президент отурган жерде. Андан кийин гор кеңештин депутаттары, постоянный комиссиялардын отура турган жерлери тар, иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Көрүнгөн жерге барып иштеп атышат.
Анан ошол эле 45 депутаттын кабинеттери болуп, эл менен тыгыз иштешкенге жакшы болот эле биринчиден. Экинчиден, мэрияны ошол жака көчүрсөк, Көркөмөш менен ошо мэрияны жана УЗР, УЗС, УМИ, Горфин, образование, соцзащита городской, ушуга окшогон чарбанын баары ошонун ичине батат эле. Кенен кесир баардыгы бир жерде болуп, эффективдүү иштөөгө жол ачылат эле. Ошондуктан ушуну да эске алуу менен бирге Ысык-Көл гостиницасынын элдин пайдасына чечилип, ошол жерге бир жакшы администрация президент болобу, жаңы гостиница болобу, эми кайсынысы барса да оңолгонуна бул өтө кубанычтуу, өтө жакшы нерсе деп ойлойм. Кудай буйруса бул ишиңиздерди колдоого алынаарлык иш, алкыштай турган иш. Ошондуктан жеке пикиримче бул 14-15 жылдан бери чирип жок болуп бараткан гостиницаны кайра куралып, кайра оңдолуп жасалып атканы бул мактоого татырлык иш деп ойлоймун. Баардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, жакшылык. Жаңы жылда жакшы иштер болсун. Өкмөт көчөкү президенттин отчетун айтып аткан ай чарбасын колдоо, тоо кенди колдоо жана башка иштерге бөлүнө турган акчалардын план программасы ишке ашып кетсе, кыргыз эли үчүн жакшынакай бир жыл болот деген ойдомун. Рахмат.